Ош мамлекеттик университети Кыргызстандын түштүк аймагында жайгашкан республикалык ири жогорку окуу жайы. Алгач 1939 педагогикалык адистерди даярдоо максатында Ош шаарындагы мугалимдер институту болуп түзүлгөн. 1951 Ош мамлекеттик педагогикалык институту болуп түзүлүп, 1992 Ош мамлекеттик университети болуп өзгөрүлгөн. Ош мамлекеттик университети бүгүнкү күндө 20 факультет иш алып барат. Биз бардык багыттарда адистерди даярдайбыз. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети ошол республикалык деңгээлде мамлекет тарабынан өзгөчө мамиле жасалган 5 университеттин катарына кирдик. Кечээ эле мына Евразиялык университеттердин тармактык университет түзүлдү. Ал жерге дагы Кыргызстандан 5 университет кирди. Ошонун бир катары Ош мамлекеттик университети, ал жака дагы кошулуп атабыз. Буюрса ошол өзгөчө медицина тармагында бизге мына президенттин указы менен шаардык клиниканын бир бөлүгү өткөрүп берилди. Ушулардын негизинде биз ошол өзгөчө статус алуу мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүктөр берилип калса, биз бардык күчүбүздү жумшап, университет тарабынан жакынкы жылдарда ошол университеттин рейтинги мындан ары да көтөргөнгө толук аракетибиз, мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм. 2017 орто кесиптик билим берүү багыты боюнча гуманитардык педагогикалык колледж болуп, өз алдынча түзүлүп, мектепке чейинки билим берүү, башталгыч класстарда билим берүү жана социалдык иштер адистиктери ачылган. 2018 14 мартынан индустриалдык педагогикалык колледж болуп бекитилип, окуу жайды доцент Шайымкулов Олжобай Акматович жетектеп келүүдө. Ошондо бизге быйылкы жылда 5 жылга жакын убакыт болду. 5 жылда биз бир топ өзгөрүүлөр жасадык, өзүнчө имаратка ээ болдук, материалдык техникалык базабызды чыңдадык, бир нече долбоорлор менен бүгүнкү күнү эл аралык долбоорлор менен иштеп жатабыз. Бул эл аралык долбоор Азия өнүктүрүү банкынын каржылап аткан долбоор, инклюзивдүү өнүгүүчү өнүмдөр, ошондой эле USAID колдоп каржылап жаткан окуу керемет долбоору менен, Агахан фонду колдоп жаткан аракетчил жергиликтүү өнүктүрүү долбоору менен, ошондой эле аракетчил долбоору менен иштеп жатабыз. Срединским видом просьба соблюдать санитарные нормы, носить маски, соблюдать дистанцию, тщательно мыть руки. Бул студенттер тарабынан жасалган алгачкы робот Ага Алмаз деген ысым ыйгарышкан. Ал Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжинин жаш ойлоп табуучулар тарабынан жасалган. Иши ошо администратор болуп, интересующий вопросторго жооп берет. Индустриалдык педагогикалык колледжинин студенттери тарабынан 30дан ашуун роботтордун түрлөрү жасалган. Алар ар кандай сынактарга катышып алдыңкы орунду ээлеп келишет. Студенттер роботторун көрсөтүү менен IT технологиялар боюнча өнөрлөрү менен белгилүү. Учурда робот жасаган студенттер 500дөн ашуун окуучуларга сабак берип, билгендерин үйрөтүшөт. Өзү көптөн бери роботизация жөнүндө кызыгып жүрөм. Робототехниканы 7-класстан бери окуп жүрөм. Бул бизнес проект болсо, биздин оюбузга келди. Неге дегенде бизге шаарыбызга инновация жетпей атат. Роботизацияны киргизсек, биздин шаарыбызда көп мындай проблемалар чечилет. Университеттен колдоо бизге абдан жакшы болуп атат. Бизге биздин ИПК корпусубуздан бир кабинет чыгарып берди. Бизге сабактарыбыз менен жардам берип атат жана биздин университет бизге финансовый жактан жана поддержка документ жактарынан катуу колдоо берип атат. Роботтарды жасайбыз, программаларды анан мугалим болуп дагы иштейбиз. Команданын көбүнчө балдары именно программирование, робототехника жактан мугалим болуп сабактарды беришет. Академия инноваций, Келбил, IT академия, ар кандай жактарда. Например, мына роботтарды азыр көрдүңүздөр. Бул роботтарды IT академиядагы окуучуларыбыз жасаган. Индустриалдык педагогикалык колледжи 2 жылдан бери студенттерге ишкердикке окутуунун негиздери деген сабак кошулган. Ал жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп, жемишин бере баштаган. 4 кредиттик өлчөмдө студенттерге ишкердүүлүк окутуунун негиздери деген предметтен сабак өтүп атабыз. Бул жерде студенттер бир нече көндүмдөргө ээ болуп атышат, билимдерге ээ болуп атышат. Жыйынтыгында өздөрүнүн кызыккан кайсы бир тармагы болбосун, ошол тармакта бизнес долбоорлорду иштеп чыгып атышат. Агахан фонду, USAID фонду каржылаган жергиликтүү өзгөрүү деген программа болду. Ал жерден биз компьютердик технологияны телефондорду оңдоо, ремонттоо боюнча
катышып конкурста биринчи орунду камсыздадык. Ал жерден бизге акчалай сыйлыктар каралды. Коллеж заманбап коопсуз билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүүдө, кадр даярдоодо өзгөчө потенциалга, жогорку жетишкиндиктерге ээ болгон окуу жай катары белгилүү. Билим сапаты жана маданий иш-чараларга катышууда ар дайым алдыңкы орундарды ээлеп келет. Анда студенттер компетенттүүлүк негиздерге таянып окутулуп, сапаттуу билим берүү чөйрөсүндө жогорку көрсөткүчтөргө жетишүүдө. Ага кесипкөй адистердин салымы чоң. Сапат департаменти бар, ошол жактан бизди тез келип, такай келип текшерип турат. Студенттердин билими кандай болуп атат, ачык сабактарга катышып турушат. Алардын авиан порталынан биздин бүтүндөй иш алып барган окуу методикалык комплекстерибизди текшерип турат. Ошолор боюнча биз студенттердин билимин кенен жогорулата алабыз. Бизде рейтингтер бар, анкеталар жүргүзүлөт. Анкеталар ошол студенттер менен биргеликте алынат. Студенттерден кайсы мугалим кандай сабак өтөт, ошону ар бири жазып чыгышат. Анкетага керек болсо сөз менен же жогорку балдык система менен баалайт. Анан ошол жерден эле сизге монча балл алдыңыз деп ар бир мугалимге, окутуучуга кат түрүндө, жабык кат түрүндө келет жеке. Ошол жерден сиздин канчалык деңгээлде мугалим экениңизди билип алсаңыз болот. Окуу жайдын даражасын көтөрүүчү булак билим сапатын жогорулаганы. Мындан улам мугалимдерди кабыл алууда өзгөчө орунга ээ. 18 жылдан бери окутуучуларды тандоо, кабыл алуу конкурстук негизде жүргүзүлөт. Ал үчүн окутуучуларды конкурс жарыяланат. Интернет аркылуу, газета аркылуу, андан кийин ошол бизге келем деген окутуучулардын баардыгы сынактан өтүшөт. Кимиси жогору балл алган болсо, ошол окутуучу ишке кабыл алынат. Демек, окутуучулардын билиминин сапаты дагы бул жерде өзгөчө. Мурда тааныш тамырлар менен ишке кабыл алынган болсо, азыр тааныш тамырлар деген жок. Ошондой конкурстук негизде кабыл алынган окутуучулар гана иштейт. Индустриалдык педагогикалык колледжинин китепканасы заманбап үлгүдө иштеп жатат. Издеген китептерин электрондук варианттарда да табууга мүмкүнчүлүктөр бар. Китеп куржуну кенен экенин студенттер да ырасташат. Сабактан тышкары келип китеп окусаң болот. Анан бөлөк тапшырмаларды ошол жерде бош дайыма ачып, эжекелери жакшы келип дайыма китептерин берип, аябай окусун деп бизге дайым берет. Маалыматтар жакшы. Компьютер бардык. Компьютерлер бар, кенен өзгө керектүү нерселерди тапшырма аткарып, электрондук вариант деле бар. Эгер бул жактан китептен таппай калсак, электрондук вариантын карап, ошол жактан издеп тапсак болот. 2021-2022 окуу жылында абитуриенттерди кабыл алууда өлкө боюнча биринчи орунду алууга жетишти. Окуу жайга талап жогору болгондуктан бир учурда эле 1300дөн ашуун студент кабыл алынган. Ар тараптуу изденип иштеген жетекчи жаш кадрларга да орун берип, ынтымактуу команда топтой алган. Ош мамлекеттик университетинде, анын ичинде ошол индустриалдык педагогикалык колледжи азыр талаптар аябай күчөп атат. Себеп дегенде сапаттуу адистерди тарбиялап чыгытат. Азыр биздин жетекчибиз Олжой Ахматович ушул боюнча аябай жакшы иштерди аткарууда, команда менен ар тараптуу иштерди алып барууда. Индустриалдык педагогикалык колледжинин студенттери айыл өкмөт, мектептер менен келишим түзүп, аларга санариптештирүү, электрондук системага өтүүгө жардам колун сунууда. Азия Өнтүр банкы менен грантка киргенден кийин, инклюзивдүү өнүгүү үчүн көңүлдөр деген грантка киргенден кийин, биз азыр 7 аспекти менен иштейбиз да. Бул биринчи аспектибиз. Биз эмгек рыногун анализдеп, анан ошол эмгек рыногунда иш берүүчүлөрдүн талаптарына ылайык адистерди даярдоо үчүн программа менен иштейбиз. Башталгыч класстарды окутуу адистигинде биз мектеп күнүн киргиздик. Дайыма ишемби күндөрү балдар атайын мектепке барышып, практикалык, лабораториялык сабактарды ошол жерден өтүшөт. Биз мектеп менен мына Ош шаарындагы 16 мектеп менен меморандумга кол коюп, азыркы күндө 8 мектептин мугалимин 0,25 ставка менен алып иштетип жатабыз. Учурда 10 багыт боюнча билим берген окуу жай абитуриенттерди кабыл алууга даяр. Жалпы республикалык тестүлөө талап кылынбайт. Бизде толук кандуу шарттар түзүлгөн. Ушул жерден сапаттуу адис болуп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Ошондуктан биздин окуу жайга келип, окуңуздар, билим алыңыздар. Биз сиздерди жаңы жаш
келечектин кадрларын күтөбүз. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 17 факультет, 6 колледж, 3 институт, 6 лицей жана гимназиялар бар.